Биздин көрүүчүлөрдү экранга, сыналгыга жакыныраак чакырабыз. Эптеген азыр билим туурасында бизге таңкы мейманыбыз студияга конок катары келген. Бүгүнкү биздин студияда конокто Талас билим берүү усулдук борборунун директорунун милдетин аткаруучу Салтанат Бейшенова эжекебиз студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Баягы башында эле кыргызды көргөндө саламдашып, амандашып, баягы жаңылык сурайт эмеспи? Сизден эмне жаңылык болуп жатат? Билим берүү жаатында деги эле келиңиз. Билим берүү жаатында абдан жакшы жаңылыктарыбыз бар, абдан көп иш-чаралар бар. Кече жакында эле өзүңүздөр билгендей эле биздин облус боюнча керек болсо Кыргыз Республикасы ушу 7 дубандан биринчи жолу Талас облусунда эң жакшы иш-чараларыбыз болду. Билим тал коомдук бирикмеси менен биргеликте биздин облустагы мугалимдердин жалпы кыргыз тилчи жана математика сабагынын мугалимдеринде жакшы салмалык болуп өттү. Окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча курстан өтүштү. Тестибиз болот. Ал боюнча биздин кызматкерлер бардыгы районго, шаарга иш сапарга чыгышат. Бүгүн бардык жанагындай тестке ылайыктуу керектелүүчү бардык документтер менен өздөрү камсыз болушуп, бүгүн өз алдынча бизде өзүбүздө отурум болот. Ошондо түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан кийин бардыгы алыскы айылдарга чейин иш сапарга чыгышат. Билинет да, ага чейин азыр мындай пробный тесттер болуп турат да, ага чейин. Азыр болсо мына эртең бүрсү күнү чыгышат жолго, андан кийин дагы ушул апрель айында экинчиси болот. Андан кийин республикалыкка жакшы жолдомо алышат. Бая мектептерде Бектурагай Кербени долбоору уюшулган, жылы деп белгиленген эле. Ошол долбоордун алкагында сиздерде кандай баягы жыйынтыктар болду, натыйжалар болду, ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз. Жакшы болот. Ошол быйылкы окуу жылында Бектурагай жылы деп жарыяланган. Ал Бектурагай жылы ошол жөн гана отчеттук же болбосо кагаз түрүндө эле калбастан, жалпы биздин облус боюнча канча мектеп, лицей, гимназиябыз бар болсо, ошол мектептердин баардыгында иш-чаралар жүрүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, ар бир районго, шаарга облустук семинарлар коюлган. Ал үчүн кыргыз тилчилердин майрамы катары кабыл алышып, сүйүнүү менен кабыл алышып атат. Кече жакында эле ошол Бакай Ата районунда бала бакчага Бектурагай менен бирге барып келдик. Андан мурун Кара Бура районунда райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын уюштуруусу менен ал жакта дагы чоң облустук семинар болуп өткөн. Ал семинарда эмне кылышат? Кыргыз тилчи мугалимдер ушул биздин Бектурагайыбыздын усулдары менен сабак өтүшөт. Өзүңүздөр бул жерде мына сабат алипеси, агайдын окуу китептеринин негизинде бул жерде кантип сабакты өтүш керек, окуучуларга кандай кызыктуу өтүш керек, пунктуациялык каталар менен кантип иштеш керек, баардык ыкмалар менен мугалимдер ушу облус боюнча келген мугалимдерге сабактарын көрсөтүп беришет. Жакшы. Мына ушул Бектурагай Кербенин баягы окуучулар кандай кабыл алып жатышат? Деги эле бала бакчаларда дагы бул өтүп жатат, Бала бакчаларда Бектурагайдын баскан изи менен деп, же болбосо Бектурагай биз менен деген темаларда балдарга агайдын өмүр жолун, таржымалын тааныштырышат. Андан дагы эң кызыктуусу ушу кичинекей бөбөктөрүбүз агайдын өмүр баянын айтышып, андан дагы ушу агайга арналган ырсаптарды жатка айтышканы бизди абдан кубандырды. Мына мектеп босогосун аттап барганда даяр алар бала бакчада ушундай улуу инсаныбыз менен таанышып атат да. Анан кыргызда дагы жакшы сөз бар, өсөрө эле өзүн сыйлайт дейт. Өзүбүздүн агайыбыздын Бектурагай жыл деп жарыялаганын өзү дагы ушул өкүлчүлүккө дагы ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинен жалпы билим берүүчү мекемелериндеги өзүбүздүн кызматкерлерге дагы терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бизден берилген, айтылган тапшырмаларды так өз учурунда аткарышып атат. Анан башка сабактардан айырмалысы окуучулар дагы ошол ыкмаларды, усулдарды билгендиги. Мисалы биз сабактарга киргенде бул жерде кештелер бар. Ошол кештелерди мугалимдер өздөрү чыгармачылык менен издеп чыгарышкан дагы. Анан ошону көтөргөндө эле балдар билет да, кайсы эмне жөнүндө, кайсы методика жөнүндө тууралуу болуп атканын балдар өзү шаар айтып бергендиги дагы бизди абдан кубандырды. Шейшемби күнү ошол Бектурагай сиздердин кызматкерлер менен биrdikte Манас районуна дагы иш сапарга чыккан атабыз. Ошол иш сапарда Бектурагайдын өзү баратканда биз үчүн абдан кубандырып атат. Ал жерде дагы ушул 5 сабак өтүлөт, кыргыз тил жана адабият сабагынан. Анан жөн эле кадимки эле катардагы сабак эмес, ал сабактардын баардыгы агайдын усулдары менен өтүлөт. Жакшы. Ал эми айтсаңыз баягы жыл аяктайнап калды.
саналуу гана айлар калды десек болот, 1 ай калды. Анан ушундай баягы семинарларды окуучуларга ушундай билим берүү усулдарын дагы да кеңейтүү максатында 2023-жылда ушундай иш-чаралар сиздерде каралганбы? Планда барбы? Ооба, каралган. Улам жыл аяктаганда биринчи биз райондорду жыйынтыктайбыз, кайсы райондо кайсы иштер кандай жакшы аткарылды, азыр ушу учурдан пайдаланып дагы ыраазычылык айтып кете турган райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары бар. Атай кетсе, мисалы, Бакай Ата районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Кулукеева Бактыгүл эжекебиз ошо жыл башынан баштап эле эң мыкты иш-чараларды өтүп келатат. Виктор агай жылы боюнча дагы бир нече семинарларды өткөздү. Кайсыл гана мектепке же болбосо бала бакчага барбасаңыз, барып калсаңыздар дагы ал жерден көрөсүздөр. Виктор агай жылына арналган бурчтар уюшулган, макеттер уюшулган, иш жүрүп жатканы билинип турат. Андан дагы ушул аталган райондо 2 жылдан бери энелер мектеби жакшы иштейт. Ата-энелер, окуучулар, мугалим менен бирдикте эң жакшы иштер өтүлөт. Ал жерде энелерге атайын сабактар өтүлөт. 1 айда 1 жолу келишет. Ал жерден дагы жана баланын тартиби, тарбиясы, окуусу жөнүндө таптакыр сөз болбойт. Гапыр Мадаминов агайыбыздын программасындагы темалар, алар кадимкидей студент катары отурушат ал жерде энелер. Ал эми мугалимдер болсо аларга методикалык, педагогикалык жактан бала тарбиялоо тууралуу эң сонун сабактарды өтүп беришет. Ошол аталган райондо дагы 2 жылдан бери энелер мектеби эң жакшы иштешет. Анан дагы Кара Бура району дагы ошо энелер мектеби боюнча эң жакшы иштешип, анан ал жакта дагы бир мектепте атайын долбоор менен жакшы бир энелер мектеби деген имарат ачылып, атайын ошол мектептин энелери үчүн кабинет ачылган. Ал жерде баардык шарттар менен ал жака дагы барып таанышсаңыздар болот. Эң сонун иштер жүрүп жатат. Ошол 2 районго терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Аталган биз жактан, биз тараптан айтылган тапшырмаларды өз учурунда аткарышып, мыкты иштер жүргүзүп келатат. Жыл жыйынтыгында бул райондорду дагы эске алабыз. Анан мына ушу энелер мектеби деп калдыңыз. Энелер мектеби облусубузда канча жерде баягы ачылган? Билим берүү министрлиги тарабынан буйрук чыккан, ошо пилоттук мектептерде ата-энелер мектеби ишке киргизилсин деп. Бирок ал буйрук келгенге чейин 2 жылдан бери биздин облусубузда жакшы энелер мектеби өз демилгеси менен ынтызар, билимге кызыккан, кайдыгер карабаган райондук билим берүү бөлүм башчылары жана мектеп директорлору өздөрү кызыгуу менен энелер мектебин киргизишкен. Ошо энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапыр Мадаминов агайыбыз менен мен өзүм ушул энелер мектебин окутуу боюнча 7 областка 2 жыл барып келгенбиз. Аны түшүнгөн, билген, түпкү маңызын түшүнгөн директорлор азырга чейин деле өздөрү чалып же болбосо жумушка келип, биз өзүбүздүн кыздар менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп беребиз. Андан нары класс жетекчилер, уюштуруу завучтары өздөрү иш алып кетишет. Бул ушу энелер мектебинин баягы ачылганынын башкы максатын айта кетсеңиз. Эң башкы максаты буга чейин мындай изилдеп келгенде мугалимдер мектептен билимди берет. Ал эми үйгө баргандайын ошол билимди дагы берилген тапшырманда окуучу өз үстүнөн иштеш керек. Айрым ата-энелер тилекке каршы балдар айыл жергесинде айрыкча мектептен баргандан кийин сумкаңды кой да тамагың ич да бул жумушту кыл, аны жумушту кыл деп баланын сабагына көңүл буруу жок болуп атат да. Чын-чынына келгенде билим сапатын биз кантип көтөрөбүз? Билим сапаты качан ата-эне баланын сабагына көңүл бурганда ошондо гана билим сапаты көтөрүлөт. Ушу 3 жылдык биргеликте иштесе, мектепте дагы жакшы иштер жүрөт. Андай карап көрсөк, мугалим өзүнчө мектеп, ал эми ата-энелер өзүнчө ортолугунда кандайдыр бир баннер тургандай да. Ал эми ушул энелер мектебин киргизген мектептерде эң жакшы самалыктар болуп, достукта, биргеликте түшүнүү менен балдар жакшы нукка өзгөрүп жатканын дагы ата-энелер өздөрү айтып калышат. Анан кийин азыркы учурда баягы зомбулуктун алдын алуу үчүн баягы 16 күндүк акция дагы башталган. Анын алкагында сиздерде окуучулар менен баягы кандай иш аракеттер болуп жатат? Даталуу күндөр болбосун, сөзсүз түрдө мектептерде ошол иш-чаралар өтүлөт. Тарбиялык сааттар, класстык сааттар, жөө жүрүштөр болот, дуал газеталар чыгат. Ошондой эле окуучулардын жогорку класстар менен отурумдар, тегерек стол, конференциялар, докладдар окулат. Ал эми төмөнкү класстагы башталгыч класстар жана ошондой эле ортоңку звенодогу класстарда сөзсүз түрдө ошол класстык сааттар өтүлүп,
түшүнүк алышат. СПИДке байланыштуу дагы биз тапшырмалар жөнөтүлгөн райондук шаардык билим берүү мектепелерине. Ал жерде биз атайын таблица түзүп, таблицанын ичинде кандай эмнелер иштер өтүлүш керек. Биринчиден окуучуларга сөзсүз түрдө класстык сааттар өтүлүш керек. Орус тилдүү мугалимдерге диктант жазгыла деген тапшырмалар жазылган. Кыргыз тилчилер жат жазып алышат, ошондой эле жогорку класстар менен ошол темалардын негизинде докладдар окулуп, талкуу уюштурулат. Анан эми мына жылды жыйынтыктаганга аз гана убакыттар калды. Бул жылдын ичинде сиздерде баягы көп баягы жылдарды белгиледик, Байдулла Сарноховдун 90 жылдыгы. Деги эле жылдын жыйынтыгы кандай болду сиздерде? Жылдын жыйынтыгы эми башка жылдарга салыштырмалуу абдан жакшы эле болду. Кайсы гана иш-чара болбосун, алар айрым учурда шашылыш келип калат. Бизде ошол учурда дагы шашылыш маалымат бериш керек болуп калат. Ал эми азыркы учурда алдын ала тапшырмалар бизге келет. Ал тапшырманы биз өзүбүз облуска ылайыкташтырып, пландар түзүлүп, анан мектептерге берилет. Алар дагы иш жүзүндө, кагаз жүзүндө эле болуп калбастан, өзүңүздөр биздин Facebook баракчабыз дагы бар, Талас билим берүү ысулдук борбору деген. Кайсыл мектепте, кайсыл түпкүрдөгү айылдагы мектептерде дагы эмне болуп атканын баардыгы биз завучтар менен сүйлөшүп, өтүлгөн самалыктарын биздин кызматкерлер сөзсүз барып катышат. Анан ошону сайттарыбызга чыгарып турабыз. Эч кандай жашыруун эмес. Максат учурда өзүбүз демилгелеп, мугалимдер, жаш мугалимдерге ушул усулдук жактан жардам көрсөтө беретин. Анан мыкты мугалимдерибиз абдан көп бизде. Өзүнүн мектебинде эле кайнай берет да, өзүнүн мектебинден чыкпайт. Анан менин ошо биринчи максатым ошол мугалимдерди мындай элге таанытуу, жаш мугалимдер ошолордон үлгү алса деген максатта жакын арада эле ушу Бектур агай лицейинде иш-чара өткөзгөнбүз. Ал жерден ошол мугалимдерди райондук деңгээлде да эмес, облустук деңгээлде алып чыгып, алар биздин жаш мугалимдерге келип, кадимкидей эле окуучуларга сабак өткөндөй өздөрүнүн ыкмалары менен, усулдары менен жаш мугалимдерге бөлүшкөн. Усулчулар дагы ошо келген мугалимдер менен. Алар дагы сүйүнүшүп, ошол самалык бизде көптөн бери болуптур. Абдан ыраазычылыктарын билдирип, сүйүнүч, кубаныч болду. Бизде ушундай өзүбүздүн мектепте эле көрсөткөндарыңызга дагы ыраазычылык дешип, жакшы ойлорун айтышты да. Ошол биздин биринчи максатыбыз ошо тажрыйбалуу мугалимдерди облусубузга алып чыгуу. Алып чыкканда дагы ошол сиздердин кызматкерлер менен бирдикте ар дайым биздин иш-чарабыз жүрүп атат. Сизди бөлүп таң эрте келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эми сизге эркин микрофон берели. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, бизде эң жакшы ушул жылдын жыйынтыгы бизде май айы негизи окуу жылы бүтөт да. Ошо май айында мына ушул Бектур агайыбыздын Сабат алипеси, анан Манас алипеси деген китеби бар. Ошол китептердин негизинде тесттер жүргүзүлөт. Анан жалпы ошо драм театрда мугалимдердин конкурс уюштуруп, эң ал жеңген мугалимдерибизге абдан чоң сыйлыктарыбыз бар. Азырынча жашыруун болуп турсун, бирок ошол жылдын жыйынтыгы бизде май айында Бектур агай жылын жогорку деңгээлде дагы ойлорубуз бар, республикалык деңгээлде жыйынтыктасак деген. Калганы сыр болуп турсун. Ооба, демек бизди көрүп жаткан күйөрман мугалимдерибиз болсо, анда кулагына күмүш сурга кулакка кышкылып кетели. Мына ушул Бектур агай, Бектур Исаков агайыбыздын Сабат алипеси жана Манас алипеси деген китептерин окуп, андан кийин жылдын жыйынтыгында май айында жакшы жетишкендиктерге жетишсеңер болот экен, Сөзсүз түрдө конкурстарга катышып, мыкты ийгиликтерди жаратканга сонун мүмкүнчүлүк бар экен.